Достор салам, кечээ Асыл спорт комплексинде улуу жеңиштин 80 жылдык юбилейине карата Советтер Союзунун баатыры Чолпонбой Төлөбердиевдин жаркын элесине арналган эркин күрөш боюнча эл аралык мелдеш өттү. Мелдештин негизги максаты эркин күрөштү өнүктүрүү жана жайылтуу, жаштарды дене тарбия жана спорт менен тынымсыз машыгууга тартуу, спортчулар арасында достук мамилени чыңдоо болуп эсептелинерин федерация жетекчиси Искен Атакеев баса белгилеп айтты. Албетте бул турнир улуу ата мекендик согуштун баатыры Чолпонбай атабыздын эрдигин жаштар арасында даңазалоо. Бул мелдеш жөн гана спорттук таймаш эмес, бул тарыхыбызды эскерүү, бул эрдикти даңазалоо, бул жаңы муунду патриоттук дух менен тарбиялоо болуп эсептелинет. Жаш балбандар Кыргызстандын ар аймагынан келип, намыс үчүн, ыйык элес үчүн күрөштү. Таймаш ар бир катышуучу үчүн чоң сабак, тарбия, достук жана тажрыйба алып келди деп айтсак туура болчудай. Жеңүүчүлөргө медалдар, баалуу сыйлыктар тапшырылды. Алардын эмгеги татыктуу бааланды деп айтсак болот. Ачылыш ошо иш-чаранын ачылышында Айтматов райондук мамлекеттик администрациясынын аппарат жетекчиси Мирбек Сатыбалдиев, Чолпонбай эл өкмөтүнүн башчысы жана коноктор келди. Бул иш-чара Кыргыз Республикасынын күрөш федерациясынын Талас облустук жетекчилиги тарабынан уюштурулду. Бул мелдеш ошо быйыл эле өтүп калып калбастан кийинки жылдары дагы өтө турганын федерация жетекчилери айтышты. Албетте ийгилик каалайбыз, биз дагы ошо медиа жактан жардам берели деген максат менен федерациянын официалдуу баракчасына ар бир иш-чара ошол жердеги мелдеш боюнча чагылдырып турганга аракет кылдык. Анан биздин эмгекти баалап, бизге дагы ошол Чолпонбай Төлөбердиев атабыздын элеси түшүрүлгөн футболка жана кепка белекке беришти. Учурдан пайдаланып федерацияга ыраазычылык билдиребиз. Жалпы ошол мелдеш кырсыктан тыш жогорку деңгээлде өттү деп айтсак болот. Албетте бул биздин коңшу өлкө Казакстан Республикасынан дагы балбандар келишип, баалуу белектерге ээ болушуп, айтор мелдеш бир жогорку деңгээлде өттү. Сиздер дагы Эркин күрөш федерациясынын официалдуу баракчасынан бул жердеги иш-чара боюнча толук маалымат алсаңыздар болот. 13 миңден ашык көрүү болуп, айтор ошол күрөш күйөрмандардын баардыгы ошол Эркин күрөш федерациянын официалдуу баракчасына чакырабыз. Достор, ийгилик болсун, жакшы иштер жайылта берели. Мындан дагы жакшы иштер боло берсин, өлкөбүздө өсүп өнүгүү боло берсин, эркин күрөш өсүп өнүгүп, олимпиада чемпиондору чыксын деген тилек менен ушул блокту жыйынтыктайбыз. Жакшы иштер жайылта берели достор, ийгилик болсун.